Мыкты маанайда биз сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Биздин конокторубуз дагы ушул майрамдык эфирибизге келип калган учуру чындыгында өзүңүздөр байкап көрүп тургандай эле биз көрсөтүүбүздүн башынан бери эле жалаң гана ар тармактагы, ар жааттагы конокторубузду чакырып атабыз. Ошол эле маданият, адабият, медицина тармагында билим берүү деги эле койчу кайсыл гана бизге керектүү болгон тармак болбосун ар бир тармактын өкүлдөрү келип мына ушул майрамдык эфирибизге майрам кошуп, шаң кошуп жаткан учуру. Бүгүнкү коногубуз дагы азыркы коногубуз дагы деп айтсам болот. Бар, азыр болсо дал ушул ашкана жаатындагы сырлардан бөлүшүп, дал ушул жааттагы ийгиликтер менен бөлүшөйүн деп келген. Бүгүнкү күндө ошол фудблогер деп айтсак болот, абдан мындай актуалдуу болуп жаткан кесиптер, ошол эле учурда өзүнүн өнөрү менен башкаларга бөлүшүп, ошол эле өз колунан жасалган даамдуу тамактар менен жалпы элге өз кызматын кылып келе жаткан коногубуз Каныкей Эркинбек кызы бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Куш келипсиз дейли. Саламатсыздарбы? Көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Мен дагы аябай кубанычтамын. Бүгүн өзүңүз көрүп тургандай эле бизде майрамдык эфир орун алып жаткан учуру. Жаңыдан айтып өткөндөй эле ар тармакта биз конокторубузду чакырып ушул жыл жыйынтыгын чыгарып жаткан чагыбыз. Ал эми 2024-жылга алгач ушул сарэсеп салалы. Буюрса бир эле күн калды, бул жылдын жыйынтыктарына. Анан 24-жыл кандай ийгиликтер менен коштолду? Же болбосо кандай жетишкендиктер болду? Же болбосо кандай мындай жетишпей калган учурлар болду? Ошолорго токтололу келиңиз. 2024-жыл аябай жемиштүү жылдардан болду мен үчүн. Өзүмдүн жеке кафемди ачтым. Ошондой эле буга чейин баягы жеке өзүмдүн кухнямда эле саналуу гана поварларды үйрөтүп, саналуу гана элдерге кызмат кылган болсом, учурда онлайн тармагы аябай өнүккөндүктөн, онлайн тармагына да чыгып, өзүмдүн блогумду алып барып, 500дөн ашык окуучуну уже окутуп, алардын көпчүлүк бөлүгү өздөрүнчө окуп, кирешеге да чыгып калышты. Бул мен үчүн аябай өтө чоң сыймык, анткени кичинекей эле өзүнүн кухнясынан айымдарыбыз киреше жаратып алышты. Абдан сонун, демек, бул кичинекей эмес, абдан чоң жетишкендик деп айтсак болот. Себеп дегенде ошол 500гө жакын айымга өзүңүздүн билимиңиз, тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, алар дагы бул тармакта жакшы жетишкендиктерге жетишип жатканы абдан сонун. Булак көрсөм көзүн ач деп айтып коет эмеспи, кыргыз элинде. Ошол жөндөмү бар, шыгы бар айымдарга жол жобосун көрсөтүп, эмне кандай жасалат дегендеги. Анан ошол ашпозчулук деп айтып койсок болот, кыргызча. Ашпозчулук өнөрдү аркалап жүрөсүз, байкашыбызча көп жылдан бери. Анан бул тармакка эмне болуп келип калдыңыз, кантип баштап калдыңыз? Бул тармакка 10 жыл мурда ошол аябай кызыккам, бала кезден кызыкчумун тамак жасаганга. Өзүмдүн кызыккан хоббим эле, өзүмдүн азыркы кесибим айланып калды. Кызыгып, үйрөнүп жүрүп эле Москва жеркесинде үйрөндүм. Көп белгилүү чоң итальян шефтердин колунда иштеп, ошол жакта үйрөнүп, ошол жактан кыялдандым. Келечекте өзүм дагы ушулардай болуп, көптөгөн адамдарды үйрөтсөм экен, окутсам экен, өзүмдүн жеке кафем болсо экен деп. Ошол эле кыялдарым жетелеп келди. Ар бир кыргыз айымыны, кыргыз кызыны бул үй бүлөсү, анан баласы үчүн дагы кухняны үйрөнүш керек деп ойлойм. Анткени өз колу менен таттуу тамак жасап бериш үчүн өзгөчө бир бакыт да, сөз менен жеткирип болбойт. Бирден бир себеп бул балам болду. Эртең менен, түштө, кечинде ар түрдүү телевизордогудай тамактарды жасап бергим келип атып, үйрөнүп кеттим. Абдан сонун кыялым болду деп айтып калдыңыз. Анан ушул кыял дегенде эле сөзсүз түрдө бала күндү же болбосо балалыкты эске салабыз. Ал эми балалык учурда жаңы жыл дегенде сөзсүз түрдө Аяз атага жазылган каттар эске келет, кандайдыр бир белектерди суранабыз, же болбосо ошол эле кыялыбызды жазабыз. Андай учур сизде дагы болду беле? Анан көбүнчө ошол Аяз атадан эмнени суранчу элеңиз? Анан Аяз ата жашоодо чындыгында жок экенине качан мындай көзүңүз жетип калды? Ооба, жакшы болду, эске салды балалыкты. Чындыгында мен ошол пончиктерди көп суранчумун. Кантип баягы мен үчүн жомоктогудай болчу да. Ар түрдүү светте кантип жасайт болду экен. Анан айылда жашагандыктан, ошондой даам татпагандыктан
телевизордон эле көрчүк, аябай кызыгып, кат жазчык. Чоң эле болгучу акта эле болду. 7-8 класска чейин эле ушундай кыялданчык Аяз атага кат жазганда, ошол белек келет деп күттүк аябай жаңы жылды. Ошол кыялым бүгүнкү күндө киреше булагым болуп калды. Демек кыялдарыңызда бүгүн жашап атасыз деп айтсак жаңылышпайт окшойбуз, Абдан сонун. Анан өзүңүз кур келбестен бизге таттууларыңызды ала келиптирсиз, келиңиз, биз көрүүчүлөрүбүзгө дагы мактанып өтөлү. Мына ушул таттууларга дагы учурдан пайдаланып токтолуп өтөлү. Бул эмне деген таттуулар, кантип жасалган, канча убакыт керектелет буларды жасоо үчүн? Бул таттуу француз элинин печеньясы болот, мадлен деп аталат. 20 мүнөт эле убакыт керек болот болгону. 20 мүнөттө эле жасалат бардыгы. Көңүл бөлүп эле убакыт бөлсө, ар бир айым жасалат, колунан келет. Абдан сонун, чындыгында көрүнүшүнөн эле мындай табитти ача турган өзгөчө таттуу болуп турат. Эфирдин соңунда сөзсүз түрдө татып көрөбүз, ыраазычылык. Анан дагы ушул айтып атабыз, ар бир кесиптин өзүнүн түйшүгү бар, өзүнүн кыйынчылыгы бар деп. Биз сыртынан карап, жок, мунун жумушу оңой, мынтип эле жасап коет, же болбосо таттууларды жөн эле бышырып коет деп ойлошубуз мүмкүн, А бирок анын ички мындай ашканасын дейбиз, же болбосо көшөгөн артын баарыбыз эле биле бербейбиз, Ар тармактын да бизге көрүнбөгөн кыйынчылыктары сөзсүз түрдө болот. Анан ушул сиздин тармактын же болбосо ашкананын биз билбеген түйшүктөрү тууралуу бөлүшүп өтсөңүз. Ашкананын чындыгында биринчи эле бирөө жасап атканда көргөндө бат эле жасачудай ойлойсуң. Анан өзүң жасай келгенде, алгачкы жолу жасаганда эмне гана болбосун окшошпойт. Даже бычак кармагандагы окшошпойт да. Көпчүлүктөр ойлойт, менде өзүмдө деле болгон, бычак кармай албайм го, жаса албайм го деп, колуңду кесип аласың, абайлабасаң күйгүзүп аласың дегендей. Анан ошондон качышат. Мен жаса албайм, мен кыла албайм деп. Бирок мектепке барганда деле, баягы бала кезде ошол тамга тааныганда кайталап атып биз үйрөнгөндө эле ашкананын сыры деле биринчи жасаганда ошону жаса алганына, ошону аракет кылганына сүйүнүш керек. Кайталоо аркылуу ар бир айымда уже экинчи, үчүнчү кайталаганда болот. Ошол кыйынчылык, эң биринчи кыйынчылык ошондон эле өтүш керек. Тоскоолдук жаралганда же болбосо бир аз кыйналганда жок, менин колуман келбейт экен деп таштап койбостон, аракет кылып кийинки жолу жасап көргөнгө, балким биринчи жолу жасаганда тузун көбүрөөк салып, ачуу болуп калышы ыктымал, кийинки жасаганда ошол эле тузду кичине акырындатып койгонго аракет кылып деген сыяктуу айтсак болчу да, Абдан сонун. Анан ушул 25-жылга кандай пландарды коюп атасыз? Азыртан ойлонуп атсаңыз керек, буюрса 24-жыл мен үчүн ийгиликтүү болду, ушунча айымга мындай жол көрсөтүп, билим бере алдым. Ошондой эле өзүмдүн жеке мындай ишкерлигимди ачып, жакшы жетишкендиктер болду. Ал эми 25-жылда мындан дагы жакшы бир өсүштөргө жетсем экен, же болбосо бул нерселерге жетишсем экен деп азыртан пландап атсаңыз керек. Буюрса, буга чейин онлайн тармагында эле ошол окуучуларымды окутуп аткан болсом, жандуудагы көп тармактуу, комплекстүү кылып кухня тармагын үйрөтүүнү пландап жатам. Ошол. Бүгүнкү күндө ошол сабактарыңыз дейлиби, жалаң гана онлайн тармагында, демек алдыда ошол офлайн пландап жатасызбы демек, келип жандуу мындай сиз менен кошо бирдикте жасап көрүп, чогуу бирдикте дал ушул таттууларды кармап көрүп, сиз көзүңүз менен ар бирин карап туруп, өздөрү жеп, адам сезиш керек да. Ошондой бир чоң ийгиликтерине себеп болсом, жандуудагы офлайн тармакта деген чоң бир пландарым бар. Ушул эле сырлардан бөлүшүп өтсөңүз, мисалы сөзсүз түрдө айрымдар айтышат, жакшы мындай тамак жасоо үчүн эң биринчи мындай көңүл коюп, жүрөктү куруш керек. Ошондо гана кандай тамак, кандай таттуу болбосун сөзсүз түрдө даамына чыгат деп айрымдар башка сырларын айтышат. Ал эми сиз кандай сыр менен бөлүшөсүз? Тамак жасоодо ошол эң биринчи сүйүшүң керек. Сүйүп, көңүл бөлүп, чын жүрөктөн жасаганда ар бир айымдын ар бир жасаган тамагы өзү каалагандан да сонун болуп чыгат. Абдан сонун. Демек, ошол жасап аткан нерсеңи, мисалы, пияз туураганда же болбосо картошка соус туураганда сүйүү менен, элестетүү менен, жеп атканыңды элестетип,
жасаганда эле уже баары сонун ордорунда болот. Анан кылаламбы, кандай болот экен деген биз өзүбүздүн ойлорубуз тоскоол болбой жасасак баары үйдөгүдөй болот. Абдан сонун. Анан ошол жылдуу жыйынтыктар алдында турабыз. Анан сөзсүз түрдө ошол даярданат экенбиз, жаңы жылга. Ошол балким ошол жаңы жылды айрымдар мындай жөн гана күнүмдүк күн катары көрүп койгон менен чындыгында бул календар алмашып, сөзсүз түрдө кийинки жылга кадам таштайбыз. Бул дагы жакшы жишан деп айтсак болот. Ал эми бул жылга ар кимибиз ар багытта даярданат экенбиз. Айрымдарыбыз ошол эле балаты кооздоп, салаттын түрлөрүн жасап, дасторкондун түрүн жасап, бир салтка айлангандай дасторкон кылсак, айрымдарыбыз балким үй бүлөбүз менен окшош кийимдерди кийип, же болбосо бири-бирибизге жакшы белектерди ардайт экенбиз. Буга чейин да бир эжекелерибиз айтып өттү, биз үй бүлөбүз менен отуруп алып, сөзсүз түрдө ушул жаңы жылдык дасторкондо бирден туруп алып, мен быйыл мындай пландарды койдум эле, алардын жарымына же болбосо мынчасына жетиштим деп ар бирибиз сөз баштап бирден токтолобуз. Ошол бир жылдык өмүрүбүзгө, жада калса неберелерин да туруп алышып, ошол бир жылдык жашообуз тууралуу, жетишкендиктер тууралуу айтып беришет деп. Бул биздин салтка айланып калган көрүнүшүбүз деп айтты да. Сиздерде кандай болот? Кантип даярданасыз? Балким ошол эски буюм-тайымдарды ыргытып, жаңы ошол эле жашоого аракет кыласызбы? Кандай негизи эле даярдык? Бизде деле даярдык ошондой. Эски буюмдарды, колдонулбаган идиштерге чейин баарын ыргытып, жаңы алып, үйдө эле тособуз. Жакшы ниет менен, жыл башын кандай ниет менен тоссоң, ошол жылың өзүбүздүн ниеттерибизге жараша болот деп ойлойм. Ошол ниет менен жакшы дасторкон үстүндө колубуздан кандай келсе жасап, бири-бирибизге көңүл айтып, дасторкон үстүндө эле тособуз. Сөзсүз жаңылануу болот. Эски буюмдардын баарынан арылуу керек деп ойлойм мен. Демек, ашпозчу айымдардын дасторкондагы мындай башкалардыкынан өзгөчө болот болуш керек. Мисалы, биздикинен мындай өзгөчө болуп, жасалгасы дагы, даамдары дагы башкача болот болуш керек, Эмнелер жасайсыз? Фруктыларды деле кооздоп нарезка кылам, салаттын түрү, таттуунун түрү жасайбыз буюрса. Сон. Анан биз жаңы жыл дегенде эле сөзсүз түрдө көз алдыбызга мисалы балаты тартылат, шампанын жаңы жылга тиешелүү болгон өзүнүн бир ушундай көрүнүштөрү бар. Ал эми сиз жаңы жыл дегенде эле көз алдыңызга биринчи эмне тартылат? Эң алгачкы келген картина? Мага деле ошол жылтыраган кийимдер, балатылар, кооздук тартылат. Эң алгачкы жолу. Жаңы жыл дегенде ошол жаңыруу, жаңы бир нерсе, жаңы пландар. Биз бала кезибизде баарыбыз ошол Аяз атанын келээрине, биздин ошол бизге белек алып келээрине, биздин кыялдарыбызды ишке ашыраарына баарыбыз бала кезде ишенет экенбиз. Качан гана бир акылга кирип, же болбосо ошол жашоодогу айрым бир нерселерди көргөндө ошол нерсеге болгон ишеничибиз жоголо түшөт экен. А сизде Аяз атага болгон ишеним качан жоголду эле? 8-класс, 9-класс болуп калганда жоголгон. Чоң эле болуп калганда. Эмне себеп болду эле? Кыялдар орундалбайт экен деп ойлодуңузбу, же болбосо мага белектер келбейт экен дедиңизби, же болбосо Аяз ата деле биз сыяктуу адам экенине көзүңүз жетип калдыбы? Биз сыяктуу эле адам экенине көзүм жетип калды. Анткени мектептен көрсөк деле бала болгондо мындай кыялданып ишенет экенсиң да, баары бир чыныгы Аяз ата бар, сен ошону күтсөң келет деген. Ошол балким акылыбыз кирип калгандан кийин ошого көзүм жетти. Чоң эле болуп калгычакты, ошентип күткөнмүн. Абдан сонун. Анан бүгүнкү күндө айтып атасыз, ошол башкаларга дагы, башка айымдарга дагы, ушул ашкана жаатына кызыккан, таттуу тамак ашты жасоону каалаган айымдарга дагы өзүнүн билими менен бөлүшүп, онлайн сабактарды берип атам деп, Анан кандай өзгөчөлүктөр менен өтүп атасыз? Ошолорго да токтолуп өтсөңүз. Бүгүн байкасак абдан көп, бул жаатта мындай сабак өтүп, билимин берген айымдар. Анан сиздики башкалардан ошол билим берүүңүздө өзгөчөлүк эмнеде? Кайтарым байланыш берем ар дайым. Кичинекей эмнеси окшошпой жатса дагы түздөн түз менден сурагыла деп айтам. Анан чалуулар менен сурайт, жазып сурашат. Кайра аракет кылышып, ошол мен айтканды жасагандан кийин сөзсүз болот да, болбой атат, окшошпой атат деген боло элек. Өзгөчөлүгүм ошол деп ойлойм. Анткени ар бирине өзүнчө көңүл буруп атам. Ар бирине өзүнчө көңүл буруп отуруп, анан ошол эле катачылыктар менен иштешип отуруп, жакшы жетишкендиктерге, жыйынтыктарга
чыгалдыңыздар деп айтсак болот. Анан ошол эле сиз үйрөткөн, сиз жол көрсөткөн окуучуларыңыздын ийгилигин көрүш кандай сезим экен? Мисалы, алар сизге каттарды, билдирүүлөрдү калтырып атат да, ушундай мен сонун таттууну жасаганды үйрөнүп калдым, анан мага буйрутмалар түшүп, мен кирешеге дагы чыга алдым деген дагы мындай билдирүүлөр келип, ыраазычылыктарын айтышат болуш керек. Бул учурда сезим кандай экен? Башкача, мындай биринчи жолу келгенде деп мындай сүйлөсөң го, эмоция да. Бул бир эле жолу жашала турган эмоция, сөз менен айта албайм, бирок өзгөчө чындыгында ошондо сезет экенсиң. Демек мен бир адам мен аркылуу бир нерсени үйрөнүп, ошол аркылуу киреше таап аткан турбайбы деп башкача сезим болду. Абдан сонун ыраазычылык билдирели бүгүнкү биздин ушул майрамдык эфирибизге келип, өзүңүздүн жакшы бир жетишкендиктериңиз менен бөлүшүп, айтылбай калган сөздөр калып калган жокпу? Жок. Балким мен ушул нерселер менен дагы бөлүшөт элем, же болбосо айымдарга дагы мына ушундай кеп кеңешим айтат элем деген сөздөрүңүз калып калган жок, Анда сизге ошол ыраазычылык билдирели, убактыңызды атайын бөлүп келип, биздин майрамдык эфирибизге дагы маанай кошуп, жакшы сөздөрүңүз менен бөлүшөтүңүз. Келиңиз, колуңузга шампанды кармаңыз дагы, биз жалпы элине, кыргыз элине жакшы каалоо тилегибизди айтып билдирип коелу. Келиңиз, сиздин жакшы каалоо тилегиңиз кыргыз элине арнаган. Кыргыз элине эң биринчиден тынчтык болсун, ден соолук каалайм ар бир кыргызына. Бири-бирине болгон, ар бир кыргыздын бири-бирине болгон мамилеси өссүн. Анткени мамиле бул бардык жактан ар бир адамды бийиктикке чыгарат. Ошол бардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Келиңиз, анда жалпы кыргыз элинин бирдикте жаңы жылыңыздар менен дейли. Сиз дагы бар болуңуз дейли, аман болуңуз дейли. Ар дайым ушул кыргыз элине кызмат кылып, кыргыз элинин мыкты айымдарынын катарын толуктап жүрөрүңүз. Келгениңизге, мына ушундай жакшы маанай тартуулаганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Мына ушул биздин майрамдык эфирибизге көрүп кошкон, майрамдык эфирибизге дагы болсо жакшы маанай тартуулаган коногубузга ыраазычылык билдирели дагы. Биз сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланталы. Биздин эфирибиз жыйынтыкталган жок. Алдыда дагы конокторубуз бар.